Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен аябагандай даамдуу булочканын рецепти менен бөлүшкүм келип турат. Каттама камыр даярдап, круассандарды бышырабыз. Эгер кызык болсо, видеодон алыстабай менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар: кумшекер, жумуртка, ачыткы, ванилин, ак май, жогорку сорттогу un жана сүт керек болот. Бардык керектүү азыктардын өлчөмүн адаттагыдай эле видеонун алтына калтырып жазып коем. Алгач аппарабызды даярдап алабыз. Ал үчүн жылуу сүткө 1 аш кашык кумшекер кошобуз. Ошондой эле жалпы өлчөп алган унубуздан 8-9 аш кашыктай унду салып, жакшылап аралаштырып, ачыткыны дагы кошобуз. Ачыткыдан мен 1,5 чай кашыктай коштум. Аябай бүртүкчүлөрүн эзип аралаштырыштын деле кереги жок. Жөн гана жакшылап аралаштырып, бетин жаап, жылуу жерге 15-20 мүнөттөй коюп койсок, аппарабыз 2 эсе көтөрүлүп чыгат. Жылуу жер мен үчүн ар дайым жылуу духовканын ичи. Духовканы жылытып, сөзсүз түрдө өчүрүп, андан кийин ичине салып койсок, аппарабыз тез эле көтөрүлүп чыгат. Ал эми аппарабыз даяр болгончо биз 2 жумуртканы чагып, 1 чымчым туз кошобуз жана 150 граммдай кумшекерди салып, жакшылап бардыгын аралаштырып алабыз. Жана ошондой эле 70 грамм эритилген ак май же маргарин колдонсок дагы болот. Ошондой эле 1 чай кашык ванилинди кошуп, кумшекерибиз эригенче бардыгын жакшылап чалып алабыз. Мына ушинтип аппарабыз дагы көтөрүлүп, даяр болду. Бардыгын жакшылап эми абасын чыгарып, аралаштырып салабыз. Андан кийин жумуртка, кумшекер аралашкан аралашмабызга салып, жумуртка менен дагы жакшылап экөөнү бириктирип аралаштырып алабыз. Андан кийин калган унду акырындык менен салып, аралаштыра беребиз. Un сөзсүз түрдө эленген болушу керек. Ошондой эле алгач кашык менен аралаштырып алып, андан кийин кашык менен аралаштыруу оор болуп калганда, столдун үстүнө калган унду төгүп, камырыбызды коюп, бардык унду өзүнө сиңирип алганча камырыбызды жууруп алабыз. Камыр колду сүйөт, ошондуктан 10 мүнөттөй эринбестен камырыбызды жууруп, илеп алабыз. Камырыбыз аябагандай назик, жумшак камыр болот. Бир аз колго жабышчаак, бирок суюк эмес, катуу эмес. Ашыкча un менен камырыбызды толтурбайбыз. Бардыгы болуп, болжол менен 630-640 граммдай un кетет. Мына ушундай жумшак, назик камырыбызды эми жакшылап жылуулап, 1,5-2 сааттай жылуу жерге коюп койсок, камырыбыз 2-3 эсе көтөрүлүп чыгышы керек. Ал эми камырды жайганда, мисалы 30 граммдай унга 60 граммдай жүгөрүнүн крахмалын кошуп, жакшылап аралаштырып колдонсок, камырыбыз өзүнө ашыкча унду сиңирип албай, жумшак, назик бойдон калат. Акыркы күндөрү дал ушундай ыкма менен колдонуп жүрөм. Сиздерге дагы сунуштап кетмекчимин. Булочканын ортосуна мен бүгүн кара өрүктүн джемин колдонгум келип турат, бирок бир аз суюгураак болгондуктан 1,5 чай кашык манка коштум. Жакшылап аралаштырып 15 мүнөттөй коюп койсок, көөп чыгат. Андан кийин идишке коюп, ортоңку отко коюп кайнатып алабыз. 2 мүнөттөй кайнатабыз. Ошондой эле тынбастан аралаштырып туруу керек, түбүнө тартып кетпеш үчүн. Дал ушундай ыкма менен кез келген суюк вареньяларды коюулантып алсак болот. Манканын даамы билинбейт. Ал эми вареньябыз коюу болуп, булочкабыздан агып кетпейт. Сөзсүз түрдө муздатып алабыз. Муздаганда дагы коюулана түшөт.
Жана камырды майлаганга 180 грамм ак май керек. Майды эритпейбиз, жөн гана алдын ала муздаткычтан чыгарып, жумшартып алабыз. Ал эми булочканын бетин майлаганга 1-2 жумуртканын сарысына 2 чай кашыктай сүт кошуп, жакшылап аралаштырып колдоно беребиз. Камырды бирдей 12 бөлүккө бөлүп, тоголоктоп, бетин жаап 5-10 мүнөттөй тыныктырып, андан кийин жая берсек болот. Ар бир камырды өтө жука эмес, тоголок жайып, ортосун жакшылап майлап, биринин үстүнө бирин тизип чыктык. Жана эң акыркы үстүндөгү камырды албетте майлабайбыз. Эми баардык камырды чоң кылып жайып алышыбыз керек. Ал үчүн столдун үстүн алгач жакшылап ундап, камырыбызды коюп, чойгулап, андан кийин туш тарабына тарткылап, бир орунан жылдырбай эле чоң кылып жайып алсак болот. Калыңдыгы болжол менен 2-3 мм, ал эми диаметри болжол менен 70-80 сантиметрдей болот. Камырды мен 16 бөлүккө бөлдүм. Ал эми толтурмасына джем, шоколад, быштак же болбосо коюлатылган сүт дагы колдонсок болот. Бул албетте өзүңүздүн табитиңизге жараша. Мына ушундай круассандарды жумуртканын сарысы менен майлап, кааласаңыз дагы 10-15 мүнөттөй камырыбыз көтөрүлгөнчө коюп койсоңуз болот. Мен дароо эле бышырдым. 180 градуста болжол менен 30-35 мүнөттөй кызарта бышырып алабыз. Достор, мына ушинтип биздин даамдуу булочкаларыбыз дагы даяр болду. Дал ушул рецепт менен сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Жакса, сөзсүз түрдө комментарий калтырып коюуну дагы унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма катталыңыздар. Эгер каттала элек болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, жанындагы коңгуроону жандырып койсоңуз, улам жаңы видео чыкканда сизге билдирүү келип турат. Ал эми бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басканды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.